кинолорго барып жатабыз. Ошол жерде никесиз эле кыздарга караса болобу? Эми өттө эле караңгы болбоңуз. Киного барып эле ошол жылаңач кыздарды көрүп калып атасызбы? Эми кыргыз кинолорун айтабыз да, биз жанагындай 18+ айтып аткан жокпуз. Кыргыз кинолоруна барып калсаң, өткөндө мен жанагы Карыз деген кинону көргүлө десе, бир жанагылардан ал жерге барбаш керек, ал жерде жылаңач аялдар бар, ошону көргөн кантип ошону дааваттап атат дейт. Эми аялда 1-2 аял эми кинода чыгып калган, ал жерде диний кино эмес, жалпы кино болгон. Как будто жашооңдо бардыгы хижап менен жүрөт да. Бүт жерде шундай сонун болуп жүрөсүң да, ана мен сени киного чакырып атам, ошол жерден бир аялды көрүп калганың арам деп атасың. Көчөдө жүргөнүң жылаңач жүрөт. Автобуска чыксаң кучакташып кетип атасың. Ресторанга келсең, сопсонун кыздары келип сени обслуживать этип атат. Баняга барсаң, эшикте сени обслуживать эткен ошол. Койчу, Инстаграмды ачсаң ошолор. Анан тигил асмандан түшкөндөй колубуздан келишиче ушундай нерселердин көзүбүздү жумуп коебуз. Калгандарын көрө беребиз. Чубак ажын айткан сөзү бар эле. Кино көрөсүзбү десе, кино көрөм. Анча-мунча музыка чыгып калса, же аялдар чыгып калса, секирип дагы качпаймын. Эми азыр заман ушундай болуп калды. Эгер сен ушундай бир коомдо жашап атсак, ал коом жалаң хижап менен жашоо, ана кино ушундай болсо, акмак коомдо барба дейсиң да. Бар жогунда жылаңач жүрөсүң, аралашып. Ана киного келгенде эле такуу болуп каласыңбы? Анда көчөгө чыкпа, базарга барба, алба тиги базарда сатып аткан аялдардан бир нерсени. Же болбосо мынантип алып ал, маршруткага чыкпа. Азыр аял деген нерсе, жолук салбаган аял толтурады. Болгону көзүңдү сактап кой, шахват менен караба. Мындай бир олутту карап кой, болду бүттү маселе.